азыркы күндөрү жөнөкөй тил менен айтканда экөөнү зериктирбеген, бирөөнү эриктирбеген саясатчылар, айрым ушак айылга жакын адамдар коомдогу өлкөдө ар кандай өзгөрүүлөр болот экен, референдум болот экен, парламент таркайт экен, парламенттин саны кыскарат экен, чоң саясий өзгөрүүлөр болот экен деген ушак айымдарды чыгарып атат. Бунун бардыгы суу кечпеген сөздөр. Бизде бүгүнкү күндө саясий туруктуулукту камсыздап, ошонун негизинде бүгүнкүдөй жогорку экономикалык көрсөткүчтү камсыздап атабыз. Андыктан эч кандай саясий окуялар болбойт. Алдыда 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү шайлоолорго, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго даярдыктар болот. Ошол жергиликтүү кеңешке шайлоолорду биз татыктуу, таза өткөрүшүбүз керек. Мен муну ачык айтып коеюн, биз өлкө жетекчилиги бул боюнча бүгүн эртең менен да талкуулап сүйлөштүк. Андыктан мен атайын билдирүү катары айтып коеюн, эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде өзүнүн кезеги менен өтөт. Мына ушундай сөздөргө чекит коюшубуз керек, урматтуу депутаттар. Бул бир.